Москваны көздөй учкан 25 учкутсуз учак Москва облусунда абадан коргонуу күчтөрү тарабынан жок кылынды. Домодедово менен Жуковский аэропорттору Москвага учкутсуз учактардын чабуулунан улам каттамдарды чектеди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Москвадан Домодедово жана Жуковский аэропорттору каттамдарды кабыл албайт жана жөнөтпөйт деп билдирди Федералдык аба транспорту агенттигинин өкүлү Артем Креньяка. Чектөөлөр саат 8:03-төн баштап киргизилген. Аба кемелеринин экипаждары, диспетчерлер, аэропорттун кызматтары учунун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатышат. Бул негизги артыкчылык, деди Федералдык аба транспорт агенттигинин өкүлү. 10 ноябрда эртең менен Борбор каланын мэри Сергей Собянин Райменский районундагы абадан коргонуу күчтөрү Москваны көздөй учкан 4 учкутсуз учакты атып түшүргөнүн билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча кыйроолор жана жабыркагандар болгон жок. Путин миграция саясатын катаалдаштыруу боюнча мыйзамга кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин миграциялык саясатка өзгөртүүлөрдү киргизген бир катар мыйзамдарга кол койду. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, мамлекеттик думанын депутаттары аларды октябрдын аягында кабыл алса, Федерация кеңеши 6 ноябрда бекитти. Путин төмөнкү документтерге кол койгон. Мыйзамсыз миграцияны уюштурууда алынган акчаларды, баалуулуктарды, мүлүктү конфискациялоо жөнүндө уюшкан топ тарабынан оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасоо максатында жасалган мыйзамсыз миграцияны уюштурууну өзгөчө оор кылмыштарга квалификациялоо жөнүндө. Орусияда мыйзамсыз жүргөн адамдын кылмыш жасандыгын оордотуучу жагдай катары таануу жөнүндө. Мигранттар үчүн мыйзамсыз кызмат көрсөтүүчү сайттарды соттон тышкаркы бөгөттөө боюнча. Ортончу уюмдарга мигранттардан сынак тапшырууга тыюу салуу жөнүндө. Мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү боюнча 5 демилгеден турган пакетти вице-спикер Ирина Яровая жетектеген комиссия иштеп чыккан. Мамлекеттик дума мыйзамдарды Москваны көздөй учкан 25 учкутсуз учак Москва облусунда абадан коргонуу күчтөрү тарабынан жок кылынды. Бул тууралуу 10 ноябрда Сергей Собянин билдирди. Душмандын учкутсуз учактарынын чабуулун кайтаруу учурунда Раменское жана Домодедово шаар райондорунда дагы 5 атып түшүрүлгөн, деди Собянин. Ошондой эле дрондор Коломнадан атып түшүрүлгөн, кулап түшкөн урандылар болгон жерде өзгөчө кырдаалдар кызматынын адистери иштеп жатат. Белек кетсек, буга чейин Москвага учкутсуз учактардын учурулуп жаткандыгына байланыштуу Домодедово жана Жуковский аэропортторунда аба каттамдар токтотулгандыгы маалым болгон. Таласта 16 жашка толгон өспүрүмдүн электр мамысына байланган сүрөтү тараган. Милиция маалымат берди. 9 ноябрда соц тармактарда электр мамычасына байланган баланын сүрөтү тараган. Бул окуя Талас шаарынын ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө Талас шаарынын тургуну 8 ноябрда 16 жашка толуп, 5 дос баласы үйүнө куттуктап келишип, дастуркан үстүндө отурушкан. Андан соң туулган күн ээси атайын жайкы кийими менен сыртка чыккан. Себеби дос балдардын арасында кимдин туулган күнү болсо, ошол баланы торт жана башка нерселер менен уруп куттуктап жүрүшкөн. Ошол сыяктуу эле туулган күн ээсин дагы достору электр мамычасына байлап, торт жана башка нерселер менен уруп куттукташкандыгы белгилүү болгон. 16 жашка толгон өспүрүмдүн апасы ушундай окуя болгонун билип, окуя боюнча эч кимге арыз доосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткан деп айтылат маалыматта.